Мен мугалимдик кесипти сүйүп кичинекей эсимден бери тандагандан кийин ушул азыркы жашымда дагы жайкы отпускка учурунда ушул мектепти бир көрүп алып, гүлдөргө суу куюп, кабинетти карап туруп кеткенде мындай өзүмө кичине ыраазы болуп калам да. Азыр мен пенсиядамын. Эгерде менин ордума жаштар, жаш мугалимдер келип иштесе, аларга да насаатымды айтып, өзүмдү психологический жактан даярдап, ошо мектептен үйгө эс алууга кетсем деп ойлойм. Бирок балдарга ушунчалык байланып калгандыктанбы, балдардын үнүн уккум келип, мектептен караным, сырттан карагым келип, ушундай өзүмчө бир ичимде бир мындай кошаймандык жаралат да. Жаштарга насаат катары алардын келишине шарт түзүп, ордума мугалим келсе, эгерде мен ушул тарых сабагындагы кабинетти дагы эме даярдаган пособияларымды дагы, нагладный пособияларды дагы ошоңузга тапшырып, менин эмгек жолумду улантып кетүүгө каалоо айтып туруп, анан кетем го деген ойдомун да. Мен ушу 40 жыл, 50 жыл иштеп калган бардык мугалимдерден улам, 30 жыл иштеп калган, кете алышпайт да, кол шилтеп кетип кала алышпайт. Бул кыйын нерсеби мектептен кетип калган? Ошондойго дейм да, кыйын нерсе болуп, байланып калган сыяктуу болуп, балдарды карагым келип, балдарга сүйлөгүм келип, эгерде мындай өтүп барса дагы, ошо баланын бир эмесин, кемчилдигин байкап калат экенсиң да, мындай адамгерчиликтүү бол, же сылык бол, же сөгүнбөй өт деген сөздү өзүнөн өзү эле чыгып кетип айтып калабыз да. Урматтуу көрүүчү, өмүрүн мугалимдик кесипке, балдардын келечегине арнаган эже агайлардын жан дүйнөсү жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Бир катар мугалимдер менен баарлашып көрүп, мен алар баарынан да балдарга абдан байланып каларын байкадым. Мына ошондой баланын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, андан кетүү өзүнө оор болорун билген тарых мугалими Дайралиева Жамыйла Зарлыковна менен баарлаштык. Анын жаш курагы 70ке таяп калган. 50 жылга жакын убакыттан бери балдарга билим берип, мугалимдик кесипти аркалап келет. Анын 28 жылы Бишкек шаарындагы Толубаев атындагы номер 49 жалпы орто билим берүү мектебинде өткөн. Нарын областынын Кочкор районунун Акжар айылында төрөлгөн. 1953 жылы 10 октябрда. Атынын өкөтөн ушул мугалимдик кесипти аркалаган. Атам ошол мектепте химия сабагына мугалим болуп иштеп, анан кийин пенсияга чыккан, пенсия жашына чыгып туруп, анан кийин эми азыр көзү өтүп кеткен да, жок. Өздөрү мугалим болгондуктанбы бизди ошо мен эң улусумун да, менден кийинки бир туугандарымдын мени баарыбызды эле мугалим кылды. Болгон эки гана бир тууганым, бирөө медик, бирөө военный. Калганыбыз бүт мугалим болуп иштейбиз да. Анан азыр пенсияга да чыгышты. Жамыйла Дайралиевалардын үй бүлөсүндө ар бир муундан мугалимдикти тандагандар көп. Эми ал өзүнүн ардактаган бул кесибин 3 кызы да улантып жатканын айтты. Өзүм иштеп барган айылдагы жигитке турмушка чыктым. Аты фамилиясы Шершеналиев, аты Төлөбай. Бул ал суу тармагында иштечи. Анан ошол жерден 75-жылы эркек балалуу болдук. Улуу балам аты Уланбек. Азыркы учурда 5 балам бар. 2 эркек, 3 кызым. Балдарымдын баары ушул кыздарымды дагы балдар, эркек балдары башка кесипти тандады. Бирөө ошол суу чарбасы боюнча иштейт, улуу балам. Кичүүсү юридический академияны бүткөн, юрист азырчы. Ал 1992 жылдары. Ортодо 3 кызым бар, 3 кызым тең менин кесибимди улантып мугалим болуп иштешет да. Ушул шаарда, ушу шаардын эле мектептеринде 2 кызым иштейт.
бир кызым болсо ушу Беловодскийде ага катуу тармак жагында иштейт. Неберелерибиз бар, ошо кичүү балабыздын келинчеги былтыр төрөгөн, ошо 8 айлык болуп калды, эркек бала. Аты, ал неберемдин аты Дархан. Ошо менен бош убактымда Дархан менен ирмектешем. Дарханчим, Дарханбайым, Дарханым, Дарханчим. Жамиля Дайралиева бул кесипти өзгөчө тарых сабагын бала кезинен эле тандап койгонун белгиледи. Кичинекейимде эле эңсеген кесип болчу. Кичинекейимде эле ушу балдарды окутуп отурчумун өзүмчө. Начальный класс окуганда эле балдар менен көп баарлашып, аларга мугалим болуп алчумун да. Анан мугалим болуп Өзүңүздүн классташтарыңызга да? Классташтарыма да, анан бөөктөрүмө дагы. Сиңдилериме, бөөктөрүмө дагы мугалим болуп алып, ушу сабак берип отурчумун. Анан ошол Акжар орто мектебинде бизде Эсангул деген тарыхчы мугалим бар эле. Сайна деген дагы тарыхчы мугалим, жанагы Тилек Турарбековдун каза болуп калды, көзөтүп, ошол экенин мамасы болчу. Анан бизди аябай ушу кызыктырып окуткан экен да, бала кезинде аябай кызыгып, тарых менен географияга аябай кызыкчумун да. Анан кызыгып, анан ал учурда 8 эле класс менен аяктап, анан 10 класс болчу. Анан бизде 10 класс жок эле, 8 анан биз эмеге ушу 3 кыз нарын пед училищесине бардык да. Анан барып 1969 жылдан 1973 жылга чейин пед училищени аяктадым. Башталгыч класстар мугалим деген эмени алдым. Жамиля Дайралиева мектепти аяктаган соң Нарын шаардык педагогикалык училищесине тапшырып билим алган. Кийинчерээк тарых факультетине окууга өтүп, тарых мугалими кесибине да ээ болгон. Эмгек жолун Кочкор районундагы коммунизм совхозунда баштап, ошол айылдагы жигитке турмушка чыгат. Бактысына өзү ардактаган бул кесибин анын кайын журту, жолдошу, өзүнүн ата-энеси да урматтап, бала төрөп багуу учурларында чоң көмөк көрсөтүшкөнүн эстеп өттү маектешим. Эки ай гана дарылыбы, послеродовый кылып ушундай кылып берчү да. Анан 1,5 айдан кийин эле кайра жумушка чыкчыбыз. Талап ошондой эле да, талапты бизге катуу койду. Үй бүлө менен баланы жумушту алып кетүүгө көп эмгек жумшадык аябай. Ал учурда мындай курстарга да баруу деген бар эле. Анан баланы багууда биринчи жолдошум жардам берди, экинчи менде кайненем бар эле да. Ошо кайненем көбүрөөк жардам бергенге түрткү болду. Анан өзүмдүн ата-энем дагы ушу жумушумду ушу кесипти тыштала окугандан кийин, мынча эмгек кыламын деп улуу баламды ошо өзүмдүн ата-энем багып берди. Андан кийинкилерин экөөнү кайненем карады. Анан балдары чоңойгон соң каарманым аларды жогорку окуу жайларда окутуу үчүн үй бүлөсү менен Бишкек шаарына көчүп келет. Борбор калаага келген соң номер 49-мектепке жумушка орношуп, ошондон тартып бир орунда талыкпаган эмгек үстүндө. Биз андан дээрлик жарым кыл мурунку муун менен азыркы муунду окутуудагы айырмачылыктарды сурадык. Бар деп ойлойм да, айырмачылыктары. Мурунку балдар мындай элдик тарбияга, ата-эненин берген тарбиясына көбүрөөк көңүл буруп, мындай чоң нерселерге көбүрөөк көңүл бурчу эмес. Азыркы балдар болсо, кеңири масштабта маалыматты алгандыгы үчүн көп нерсени билүүгө умтулушат. Билишет ошондагычы. Техниканын эмеси заманы болгондуктан көп маалыматтарды булар телефондон алып бизден мурун ошону билишет да. Ошо жарым кылымдан бери ушул кесипти аркалап келе жаткан мугалим катары айтсаңыз, чөнтөк кандай болот бул кесиптин артынан түшкөндө? Бул кесиптин мугалим жөнөкөй, карапайым болгондуктан ушул кесипти сүйгөндөргө чөнтөктүн калың жукасы көп билинбейт, өзүнүн кесибин сүйгөндөргө. Эми экономикалык жактан алып караганда мугалимдин айлыгы аз болуп келген.
биз ошо мен жаңы мугалим келип болуп иштеген учурда 60-70 сомго, анда же рубль болуп, анын акчанын кадыр баркы кичине жогору беле же арзанчылык беле ушуну өзүм оюмда таразалап ошо деле жетчи деген ойго токтолом да. Анан ортодо бул мугалимдик кесипти көп жаштар тандабай калганда кичине ичим ооруп жүрдү да. Ошо мугалимдик кесип ардактуу, баардык эле кесиптин ээлери мугалимден билим алып чыгышат. Эмне үчүн ушул кесипке аз келип атат дейм да. Бизге ошол математиктер, химиктер келди дагы аз айлык алып анан кетип калышты. 2 жылдан бери былтыр дагы химик, математиктер кетип калган. Быйыл дагы ошо географ, математик ушулар кетип калды да. Анан бул өкмөттүн деле ошо мугалимдин чөнтөгүнө, жашоо шартына карап туруп эмгек акыны көбөйтүп койгонуна мен мындай макулдук, ыраазы болгондугумду билдирем да. Себеби жаштар эми кайтып келиш керек. Президентти дагы, министрди, депутатты, ким болбосун да, дүйнөлүк лидер болсун, бардыгын мугалим окуткан депчи. Ошентип айтабыз. Ошентип айтып. Бардыгын мугалим окуткан. Кыргыз коомчулугунда менин байкоомдо ата-энелер көбүнчө бир аз кетенчиктеп калышат да. Баланын билим алуусунун көпчүлүк бөлүгүн мугалимге жүктөп коюп атышат. Сиздин оюңузда ушундай бир көрүнүктүү адамдар тарбияланып чыгышына мугалимдин канча пайыз салымы бар, окуучунун өзүнүн, анан ата-эненики канча болуш керек? Бул жерде көбүрөөк басым ушу кийинки мезгилде мугалимдерге жүктөлүп калды да. Мугалимдер окутуп, сурап, кайра кайталап, эртеси талап кылып ушинтип турат да. Анан ошого окуучу мындай багыт алса даярданып келип эме кылышат да. Ал эми ата-энелер бизге жардам берип, баласынан бүгүн эмнени берди, эмени расписанияны карап, бул сабакта бул мугалим кандай тапшырма берди, сен муну эмнени окуп атасың десе, бала анда жакшы окумак. Менимче ата-энеден жардам аз болуп атат. Аз болуп атат. Анан баягы мугалим кызыгып туруш керек, баланын окуусун контролдоп туруш керек да. Аларчы аз болуп атат деп ойлоп атам да. Анан эми баардык ата-эне эмес, кээ бир ата-энелер бар. Мисалы, эң жакшы окуган отличник окуучуларыбыз бар. Аларга сөзсүз түрдө ата-энени контролдогону дневнигинен караса келип турат. Дневникте күндөлүктү алып кел дейбиз да бизчи. Алып кел деп мен ошону талап кылам. Ошондо ата-эне мындай баа албаган сабакка мынтип суроо коюп коюшат кээ бири. Аягына кол коюшат. Анан ошондо бул суроо кайра түшүндүр деген же болбосо мугалимиңе кайра сура дегенди билдирет экен деп туруп ушинтем да. Демейде мугалимдер жөнөкөй мүнөздүү деп сыпатталат эмеспи. Жамиля Дайралиева да өмүрүнүн басымдуу бөлүгүн билим берүүгө арнап, бирок 5 жылдык эмгегин көкүрөк кагып айтпай, көзгө сайып көрсөтпөй жаш муундун келечегине бир тепкичтен кыш куруп келет. Күндө жасаган ишинен рахат алып, ага жипсиз байланып калган. Балдардын байоо дүйнөсүн таштап басып кетүүгө батын албай, өзүн ардактуу эс алууга кетүүгө моралдык жактан камдап жаткан бардык мугалимдерге ченемсиз чоң тажрыйбасы, анын артында куралган көрөгөчтүгү, насааттары, эмгеги үчүн таазим этүү жаш муундун милдети эмеспи?